Дагы биз айтып чыкканбыз. Чегара бизге аманаттыр. Ошол лозунгдун автору мен болгом, урматтуу элим. Кудайым буйруса, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. 30 жылдан бери мамлекет өзүнүн эсебинен республикалык бюджеттин бир ок да сатып албаптыр. Ушул жылы чегарага атайын сатып алууга, вертолет сатып алганга жана башка нерселерге $100 миллион акча бөлүндү. Урматтуу элим, мына жакында күжүрмөн техникалар келди. 40 күжүрмөн техника келди. Мурда билесиздер, УАЗик менен Нива менен жүргөндөр азыр 40 күжүрмөн техника Toyota Land Cruiser үлгүсүндөгү бардыгы Баткенге жөнөтүлдү. Турциядан алгачкы ирет дүйнө жүзүндө 5-чи мамлекет болуп, Кыргызстан учкучсуз аппарат байрактарды сатып алды. Андан сырткары Россия менен келишим түзүп, Арлан 10 деген Россиядан учкучсуз аппарат сатылып алынды. Бир жума мурун Россия менен келишим түзүлдү. Жаңы вертолетторду сатып алып атат. Урматтуу элим, эгерде чегарабыз тынч болбосо, чегарабызда өзүбүздүн коопсуздугубузду карабасак, анда мамлекеттин ичинде башка нерсе болуп аткандар бардыгы бир тыйын. Негизги максат ушу чегараны бекемдеп алсак. Кыргызстан көз карандысыз алгандан бери алгачкы ирет Кыргызстан Баткенге өзгөчө статус берилди. 500 миллион сом бөлүнүп атат. Бирок туура аны сиздер өзүңүздөр жан териңиздер менен сезбей турасыздар. Анткени анын механизмдери жакшы иштелип чыккан эмес. Кудайым буйруп жогорку кеңешке мен депутат болуп барсам, мына кесиптештерибиз менен биргеликте анын механизмдерин биз иштеп чыгабыз, урматтуу элим. Мен 2019 жылы, 2018-2019 жылдары жогорку кеңештин аппаратында юрист болуп иштегенмин. Баткенде поликлиникалар билесиздерби? Николай Танаевдин убагында башталган. Жогорку кеңеште мен аппаратында иштеп турганда кабинеттен кабинетке, депутаттан депутатка жүгүрүп жүрүп, ошонун акчасын мен бөлдүрүп бердим, урматтуу элим. Азыр поликлиника иштеп атат. Андан сырткары Кыргызстандын мына энергетикалык потенциалы 142 миллиард киловатт саатты түзөт. Азыркы күндө биз анын 10 гана пайызын иштетип атабыз. Күн сайын экономия электроэнергияда үйүңүздөрдө свет өчүп атат. Биз өзүбүздүн каражаттын эсебинен Баткен областында алгачкы ГЭСти Кыштут айылына кура баштадык, урматтуу элим. Бул ГЭСти мамлекеттин эсебинен эмес, же кайсы бир инвестордун эсебинен эмес, өзүбүздүн каражаттан куруп атабыз. Ал ГЭС 5 агрегаттан турат, 5 каскадтан. Июнь айында башталган. Биринчи агрегаты мына декабрь айында ишке кирет. Эгерде толук кандуу 5 каскады ишке киргенде, Кудай буйруса, эмки жылдардан киргизебиз. Баткен өзүнү өзү свет менен камсыз кылат, урматтуу элим. Андан сырткары мына сиздерге таратылып барып атат 21 пункттан турган партиянын программасынан сырткары мен өзүмдүн программамды иштеп чыктым, урматтуу элим. Ар бир айылдын маселесин киргиздим. Мен бул программаны жөн эле жазып койгон жокмун. Кудайым буйруса, буну биз ишке ашырабыз. Эмне себептен дегенде, мен жогорку кеңешке депутат болбой туруп, эч бир кызматта иштебей туруп, ГЭСти баштадык. Поликлиниканы бүтүрдүм, урматтуу элим. Кудай буйруп жогорку кеңешке депутат болсом, мына Кудай буйруса депутаттар турат. Ушулардын жардамы менен биргеликте но программаны биз толук кандуу ишке ашырабыз. Ошол эле суу маселеси. Баткен шаарында таза суу маселеси боюнча, ошол эле Төрткүл суу сактагычын реконструкциялоо боюнча, Төрткүл суу сактагычынын
өзүңүздөр билесиздер, Исхак Раззаковдун убагында башталган. Мүмкүнчүлүгү 90 миллион куб сууду сактаганга мүмкүнчүлүгү бар. Бирок 50 жылдан бери ремонт болбоптур. Кудайым буйруп жогорку кеңешке барсак, биз буларды сөзсүз түрдө ишке ашырабыз, урматтуу элим. Менин жашым 28-де. Мен колумдан келбеген убаданы бербеймин. Үймө үй кирип биз акча таркатпайбыз. Мен колумдан келбеген убада бербеймин. Анткени мен дагы 30-40 жыл саясий аренада жүрүшүм керек. Исхак Раззаковдун жолун жолдосом деген ниетим бар, урматтуу элим. Биринчиден, мына 30 жыл аралыгында, 30 жылдын ичинде эл, мына сиздер, чиновниктердин, депутаттардын, мамлекеттик кызматкерлердин көзүн карап келдиңиздер. Эми, урматтуу элим, депутаттар, чиновниктер, мамлекеттик кызматкерлер элдин көзүн карашы керек. Урматтуу элим, мына эсептелүү 20 күндүн тегерегиндеги күн калды. Буга чейин 30 жылдын ичинде кандай гана депутаттар болгон жок. Келип убадасын берип, аткарбай кеткендерин көрдүк. Жогорку кеңешке депутат болуп, 5 жыл үн катпагандарды көрдүк. Кудайым буйруп мен жогорку кеңешке депутат болуп барсам, депутат кандай иштеш керек экенин үлгүсүн мен көрсөтөм. Телевизордон сиздер көрүп, ушул уулубузду биз шайладык деп сыймыктанып тургандай иш алып барам, урматтуу элим. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.